2 көбөйтүү 3'төн 4 барабар 8 көбөйтүү белгисиз bir сан. Бул жерде белгисиз санды табуубуз керек. Алгач видеону токтотуп туруп, бул жерде кайсы сан туура келе тургандыгын өз алдынча аткарып көргүлө. Андан кийин биргеликте бул жерге кайсы сан туура келе тургандыгын эсептейбиз. Анда эмесе кеттик. 2 көбөйтүү 3'төн 4 бөлчөгүн амалын биз бул жака дагы кайра жазып алалы. Ошону эле көчүрүп алдык жана бул амалды аткарабыз. Ал үчүн 2 көбөйтүү 3'төн 4 бөлчөгүн биз бул түрдө жазып алсак болот. 3'төн 1 кошуу 3'төн 1 кошуу 3'төн 1 кошуу 3'төн 1 деп жазып алсак болот. Бул жерде жалпы сумма бизге кайра эле 3'төн 4 бөлчөгүн берет. Анда бул жердеги кашадагы амалды биз 2ге көбөйтүүбүз керек. Ал эми бул жерде берилген көбөйтүүнү дагы биз кошууга өзгөртө турган болсок, анда кандай болот? Ал үчүн биз бул жердеги кашада берилген амалды өзүнө өзүн кошуубуз керек. 2ге көбөйт деген бул жерде кашада берилген амалды өзүнө өзүн кош деген менен барабар. Анда алып алабыз, бул жерге көчүрүп алалы. 1 бул экинчиси. Биз 2 жолу кошо турган болсок, бул жердеги амал менен бир эле маанини берет. Анда бул жерди суммасын эсептейбиз. Суммасы канчага барабар боло тургандыгын табабыз. Бул жерде берилген амалдын баары кошуу. Демек биз кашаны алып салсак болот. Кашаны алып салалы. Кашаны өчүрүп салабыз. Бул жердеги кашаны дагы өчүрөбүз жана бул жердеги кашаны дагы өчүрөбүз. Ошондо биз жалпысынан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 3'төн 1'ди кошобуз. 8 3'төн 1'ди кошууда биз бул түрдө жазып алсак болот. Аны биз 8 жолу 3'төн 1'ди кошуп атабыз. Анда 8 көбөйтүү 3'төн 1. 3'төн 1. Биз бул жерде белгисиз санды таап алдык. Ал 3'төн 1'ге барабар. 3'төн 1'ге барабар. Анда 8'ди 3'төн 1'ге көбөйтсө, ал барабар 3'төн 8'ге. Биз көбөйтүндүнү эсептедик. Ал 3'төн 8'ге барабар. Ал эми бул жерде белгисиз сан 3'төн 1.